Япон мамлекетинин грантынын негизинде бүгүнкү күндө Өзгөчө кылдалар министрлигинин астындагы гидрометеорологиялык агенттигинде ошо 2 кар көчкү станциясын бүгүн ачылыш аземи турат. Бул болсо бирөөсү болсо ошо Нарын областынын Долон ашуусундагы кар көчкү станциясы, экинчиси болсо Кудай буйрса азыр бакы Жалал Абад областында Чапчыма ашуусундагы ошол жактагы кар көчкү станциясы берилип атат бүгүнкү күндө. Бул Долондун ишке киргени 2019-жылдан бери ишке кирип иштеп атабыз ушул жерде. Станцияда 2 отдел бар. Бир отдел метео отделы, экинчи отдел гидро отдел, ал кар көчкүлөрдү текшерет да. Анан бул Долон станциясынын салынганы бизге абдан эле жакшы болуп калды. Баягы метеорологический немелерди бат-бат аныктап, кардын көлөмүн бат аныктап бергенге баягы жетишип калдык, Кудай буйрса. Элге да жакшы болуп калды. Убагы менен кар жааганда дорожниктер менен, МЧСниктер менен чогуу бирге жумуш алып барабыз. Дорожниктер болсо өздөрүнүн жумуштарын жасашат, подсыпка кылышат убагында. Бул станцияда болсо азыр визуально дагы, анан автоматика дагы коюлган, экөөнү тең бирге алып барып атабыз. Убагында союз мезгилинде бул станция иштеп, башталып уюшулуп иштеген болчу. Кийин жүйөлүү бир себептер менен иштебей калган, бирок ошондон кийин мына Япон өкмөтүнө, Япония өкмөтүнө чоң ыраазычылык билдиребиз. Кар көчкү станциясынын негизги максаты гидрометеорологдук кубулуштарга, кар катмарына жана кар көчкү комплекстүү байкоолорду жүргүзүү, кар көчкү коркунучунун алдын алуу иштерин уюштуруу болуп эсептелет.